Коопшар долбоорунун экинчи этабы боюнча иштер боюнча айтып бериңизчи, эмне болуп атат азыр? Саламатсызбы, уруксат берсең, мен расмий темде жооп берем сизге. По второму этапу на сегодняшний день был заключен договор между исполнителями Кыргызтелекома. Токтотуңузчу, мен кыргызча суроо бердим сизге. Кечирсиңиз, мен Не? дайыр эмесмин кыргыз тилинде жооп бергенге. Катар кайсыңыз, кандай? Дайыр эмесмин кыргыз тилинде жооп бергенге. Уруксат берсең, мен расмий тилинде жооп берем сизге. А сиз кыргызча билбейсизби? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы бар. Анын 8-чи беренесинде жазылган мамлекеттик кызматтын адамдары мамлекеттик тилде эркин сүйлөш керек деген. Сиз кыргыз тесттен өттүңүз беле? Жок, өткөн жокмун. Анда кантип мамлекеттик кызматка барып калдыңыз, орун басарлыкка? Мен мурун жумуш. Новиковдун деңгээлинде да сүйлөй албайсызбы сиз кыргызча? Просто материалдар орус тилинде даярдалган менде. Орус тилинде? Расмий тилинде. Эмне үчүн сиз орус тилинде даярдап келесиз? Мамлекеттик жыйындардын бардыгы мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Бул дагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын талабы. Сиз мыйзамды бузуп атпайсызбы анда? Сиз мамлекеттик тилди, манастын тилин чанып атпайсызбы? Мен таарынбайм. Бирок тарых таарынат. Кыргыз болуп туруп кыргыздын тилинде сүйлөй албасаңыз, ким күнөөлүү? Ким күнөөлүү? Сиз билишиңиз керек беле? Кечирсиз. Же мен орус тилин билишим керек беле? Же сиз кыргыз тилин билишиңиз керек беле? Мыйзам талабы кандай? Мен угуп берем, мен түшүнөм, бирок сиз башка бүтүндөй бир улуттун элине шек келтирип атпайсызбы? Буну азыр түз эфирден көрүп атат. А эл эмне дейт? Кыргызстанда кыргыз тилин колдонгон 80% эл бар. Мында четкиде 5 миллион эл. Сиз ушул 5 миллион элди улутту урматтабай жатасыз. Уят кылып жатасыз. Уят болуп жатасыз. Айтып бериңиз, Коопшар долбоорунун экинчи этабы эмне үчүн ишке ашпай турат? Эмне үчүн кечигип жатат? Ким күнөөлүү? Жакыныраак айтыңыз. По доп. Соглашению, которое было заключено между Госкомитетом информационных технологий и компанией Санвин, срок исполнения договора был продлен до 16 июня. Срок исполнения нами был продлен на основании сертификата торгово-промышленной палаты. Сертификат свидетельствует о наличии форс-мажорных обстоятельств. Мы, когда получили этот сертификат, мы провели консультации с Министерством юстиции, с Министерством экономики, с Генеральной прокуратурой. По всем 3 госведомствам нам дали положительное заключение. На основании этого мы продлили на 226 дней срок исполнения. В настоящий момент срок исполнения установлен на 16 июня. Работы ведутся. Если позволите, я зачитаю, что на сегодняшний день уже достигнуто. Из основных результатов это оборудование, комплексы оборудования для города Бишкек, города Ош уже поставлены в республику. На границе находится оборудование для центров мониторинга города Бишкек, Ош и трасса Бишкек-Каракол. Основные договора уже заключены. По городу Бишкек уже ведутся строительно-монтажные работы. На сегодняшний день 18 точек готовы для установки. Түшүнүктүү, эми ошол июнга чейин узарттыңар да, жетишеби? Они успеют? Мы работаем. День и ночь они сейчас работают по строительно-монтажным работам именно. По городу Ош канча АПК коюлуш керек? До Ош 43 точки, сейчас 35. По Токмоку 6, по Бишкеке 38. Правильно я говорю? Болуптур, сиз бул боюнча маалыматыңыз толук деле жок экен, сиз кийин эле келдиңиз да. Урматтуу ушу Коопшар долбоору боюнча өкмөттүн өкүлдөрү мындай да, бул азыр Кытай компаниясы менен келишим түзгөнсүңөр 8 октябрь 2019 жыл, туурабы? Договор был заключен когда? 8 октября 2019 года, да? Правильно я говорю? Вот, тура. Вот, менде бир суроода, өткөндө да ушул Коопшар долбоору боюнча ушул жерде отурганда башкы прокуратурага, АКС ГКМБга сурандым. Ушул Коопшар долбоорунун экинчи этабы с нарушениями, мыйзам бузуу жолу менен өткөн деп. Вот у меня документ.
протокол скрытия конкурсных заявок. Участвует 3 компании. Акционерное общество Вега, Шенсен Сунвин, анан безопасность информационной системы, да? Эки россиялық компания вносит гарантийное обеспечение в виде банковской гарантии. А китайские фирмы, с которыми вы заключили договор, они вносят наличными. Бұл законда қаралған емес. Они вносят, знаете сколько? 59 миллион 343 мың 600 сом. Мен ошол кездеги өлкө башчысы айткам. Ушул акчадан отказ берсе, ушул акчадан откат берген болот деп. Зы менен тыны алмаштырган болот деп. Кептин баардыгы ушул жерде жатат. Эмне үчүн Кытай компаниясы накталай акча менен берген. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Азат мырза, мен мында мурунку төрагага айткам, безопасный городдун экинчи этабы менен келишимге кол койдуңар, ошонун копиясын мага бергилечи десем, вице-премьер-министрге чейин чыгып, мага бербегенге аракет кылышты, кийин кат жазышты. Биз экинчи тараптын макулдугу жок, сизге бере албайт экенбиз деп. Ал жерде менен мамлекеттик жашырын сур деген совершенно секретно деген гриф бар десем жок дейт. Анда бергиле десем, бүгүнкү күнгө чейин бербей келесиңер. Анткени бардыгы мыйзам бузуу менен өткөн. Бул боюнча кылмыш иши козголуш керек болчу. 5 миллиардка тендерди силер канчага чыгардыңар? 5 миллиард 764 миллион 960 миң сомго. Кытай фирмасы утуп алат 2 миллиард 654 миллион сомго. Мында чыкканда 55% арзан берип атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн ушунчалык арзан берди? Анда эмне үчүн биринчи этапта орустардын фирмасы 2,3 миллиард сомго келишим түздү? Эмне үчүн? Аларда Бишкек менен Чүй областын камтып атпайбы? А булар бүтүндөй республиканы биз ушундай кылып беребиз деп атат. А сиз билесизби, безопасный городтон биринчи жылы 2019 жылы, когда мы запустили 12 февраля 2019 года 1 миллиард 200 миллион сом план коюлган. Акча чогултасыңар деп. К концу года они собрали только 581 миллион, правильно? Экинчи жылы 2020 жылга план был 2 миллиард 500 миллион болчу. А жарымысына чогулткан жоксуңар былтыр. Демек бул коммерциялык жактан дагы, коопсуздук жатканындагы коопшар долбоор иштеген жок да. Силер Вега концерни менен биринчи этапта 2,3 миллиард сом ошо Вега концернин алыш керек болчу. Түшкөн айып пулдарын эсептенен. Ар бир айып пулдан Кыргыздын карапайым эли төлөгөн айыптан 217 сом ушул Веганын чөнтөгүнө түшөт. Ар бир айыптан. Ар бир кыргыздын таксиси 217 сомдон орустун фирмасына берип төгүп атат. А бирок жол кырсыктар азайган жок. А силер баштын алдаңасыңар да Кыргыздын элин айткансыңар да, булга бизге адамдын өмүрү кымбат дегенсиңер. Жок, кечирип койгула. Акча кымбат болчу силерге. Жол кырсыктары азайбаса, адам өлүмдөрү азайбаса, мамлекетке акча түшпөсө, ал моралдык да, материалдык жактан актаган жок да. Эгер эми айтып атпайсыңар, бул коммерцияга эч кандай тиешеси жок деп. Мен өткөндө да айткам. Мынагу Воен Антоновканын эки жеринде турат жана 3 буттуңар. Биягында 40 деңиз знак турат, биягында 50 деңиз знак турат. Это же коммерческий подход. Жана балыкчылар балык кайерде көп болсо ошол жерге кайырмак салат. Штраф кайсы жерде көп болсо ошол жерге 3 бутту тургузуп атпайсыңарбы? Уят да. Элди кантип алдайсыңар силер? Элди кантип алдайсыңар? Карапайым элдин жолуна кайыш тилип бүтпөдүңөрбү? 2 жылда Вега концерн Кыргызстан менен түзгөн келишимдин максатына жеткен жок. Штайтында банкротам Вега концернинде. Бул алешендик болгон. Бул уурулук долбоор болгон. Эч кандай безопасный эме эле опасный проект болгон бул. А бүгүн келип барыңар баяндама чыгарып турасыңар. Мамлекеттик кызыкчылык эмес, силер башка бир машаяктын кызыкчылыгын коргоп атасыңар. Мага ушул келишимди 2 жылдан бери бербей атпайсыңарбы? Вега концерн менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кытай компаниясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда келишим.
5 жылдык келишим болчу. Биринчи этап боюнча туурабы? 5 жылдык келишим боюнча. Ал боюнча мынакей 2,3 миллиард сом акча табыш керек болчу. Алар таба алган жок да. Өкмөт да мынча акчаны таба алган жок да. Анан кантип силер ушуну айтасыңар? Бул ийгиликтүү долбоорду ишке ашырдык деп. Бунун баасы мурдагылардан да кымбат болот атпайбы? Бунун Бишкектеги Коопшар долбоорунун баасы 6 миллиондук Анкарадан кымбат болот атпайбы? Бул бүтүндөй Грузиядан кымбат болот атпайбы? Коопшар долбоорунан 90 аппарат 360 камера турат. Ошолордун баасы 350 миң болбойт да доллар. Силер бийлик башындагын алдаган, карапайым элди алдыңыздар. Коопшар долбоорунун биринчи этабы толук кандуу ишке ашпай жатканда, ал максатына жетпей атканда, экинчи этапта биз киргизгенибиз кооптуу да. Анан экинчиден мамлекеттин коопсуздугун да карашыңар керек да. Анткени база данных бардыгы Кытайда болот. Кыргызстандын адамдарынын алар опознать этет. Адамдын өңүтүсүн. Кимдин каяк баратканын, кайсынын, кайсы жерде турганын, каяка жылып баратканын бардыгын ошоко кетет. Биз маалыматтын баарын берип атпайбызбы? Ошон үчүн арзан алып атпайбы? Жанагы арзан сыр, бекер сыр каякта болот, капканда болот. Алар мен таң калгам, мына экинчи этабында 5 миллиард 764 миллион 960 миң сомго коюлган, тендер чыгарылган. Орусиялык компания 4 миллиард 802 миң берип атат, дагы бир компаниясы 5 миллиард 67 миллион берип атат. Ал эми Кытай компаниясы 2 миллиард 654 миллион атат. Мына ушул жерде мандем бар, мына ушул жерде тандем бар. Дал ушул жерде иттин өлүгү бар. Силер мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин коопсуздугун саткандар бар. Мен бул боюнча өткөн жыйында УКМКны дагы Бекбосун Абсатаровду дагы башкы прокурор айткан, ай көрүнүп эле турат. Мына мен атайын ушуну алып келдим бүгүн. Наличныймы дейт, накталай берип атат. Ал кандай купюр менен, кандай суммада, кайсы акчалар менен, кандай сумкалар менен апарып койгон айка. Мен ушуну алып чыкканым үчүн мага бир тойле болгон. Кишилер чыккан, ушуну жогото эле койбойсуздар. Мен бул сайтта турду. Кайсы тендерде гарантийное обеспечение наличным эми эсеп көрсө 59 миллион сом акча, бул бир эле сумка болбосо керек да. Бул 5-6 кап болуш керек го дейм. Ошончо акчаны кайсы жерге алып барып кармап турушту? Алар азыр бүгүнкү күндө ошол акчалар кайерде турат? Анан булар силерде демпинг ой сумма деп атпайсыңар. Демпинг ой суммага булар Кытай компаниясы 1 миллиард 978 миллион коюп атат. Эмнеге ушунчалык арзан утуп алды? Эмне үчүн ушунчалык кызыктар болду? Эч кандай мындай анализ жок эле ала барамандык менен баратасыңар да мынакей. Азыр эл кыйналып атат. Bizde чрезвычайный положение болду, чрезвычайный ситуация болду. Канча деген элдер ушул былтыркы пандемия учурунда мына билесиздерби 180 миллионго мына сарыкбол сиз билесиз болуш керек, скорыйларды Бега концернинен түшкөн акча менен алдык да безопасность туурабы? Кече башкы прокуратура кылмыш үчүн козгоду, мамлекетке 18 миллион сом зыян кетти деди да. Мындан мурун безопасность город боюнча дагы кылмыш үчүн козгогон 20 миллион сом менен туурабы? Чекесинен кылмыш иши козголуп атат, бирок бул иштеп атпайбы. Мен ушул боюнча уккум келген. Анан сиздин баяндамаңызды угуп алып, бул мен жанагы көрмө суу ичкен эли болдум да. Эчтеке жок да. Элдин азыр 90% ушул Коопшар долбооруна каршы. Элдин кыжырын келтирген ушул болуп атат. Азыр элдин кыжыры эки эле нерсе келип атат. Күйүүчү май кымбат, анан Коопшар долбоорунун айып пулу кымбат. Мына элдин кыжыры ушул эки гана нерсе келтирип атат. Мына ушул боюнча силер азыр мага тез аралык ичинде азыр Эмилбекович биринчи, экинчи келишим боюнча бериңиз. Анан сиз азыр буну тиги талай карайсыз, талай вице-премьерден сурайт, вице-премьер премьерден сурайт, ал президенттен Момбековго берелиби, бербейлиби депчи. Мен 2 жылдан бери ала албай атам. Аны жашырын кармагыла. Мен элге ачыкташым керек. Мына мындай болгон деп. Кыргыздын кызыкчылыгы мындайынан кеткен деп. Билесизби, Бега концерн канча акча сарптады ушул биринчи этап боюнча? Ишти киргизди да 12 февраль 2019 жылы запустили. Сколько они затратили сумму?
собственный вклад қанша болды? Білесіз бе? Жоқ, бізде жоқ та ушундай маалымат. Көрдіңіз бе? Жоқ. А бюджеттен қанша ақша кетті для запуска первого этапа безопасного города? Более 100 миллионов сомов. Мэриядан қанша ақша кетті? Огромный деньги ушли. Алар возврат кылышты. Көрдіңіз, сізде так маалымат жоқ. Бұлар жөн эле келди дагы жанагы экеле булардын экеле нерсени линияны анан ылдамдыкты эле карайт, башка карабайт. Бул эл аралык стандарттарга жооп берген неме болчу? Ал безопасный городдун камерасы түндө машина өтүп баратса күйөт, кайта машина өтүп кеткенден өчөт. Ал куруңуз, силердики мынтип тура берет, болду бир эле точканы тиктеп карабайт. Анан Vega konserni деген ар бир жол тилкесиндеги линиялардын бардыгын алар өздөрүнүн эсебинен ошол алып аткан ар бир адамды 217 кылып чийиш керек болчу да. А ГАИ деген алар менен тандемге барып алган, уруп атат. Кыргыз поштасы барбы? Силер ар бир айып пулду жеткиргенде канча сом акча аласыңар? 24 сом алчыкпыз. Мына көрдүңөрбү? Vega концерни 217 сомдон алат, а жеткирип тируккан кемпир чалдар 24 сомдон алат. Эми ошол 24 сом ошол Кыргыз поштасында иштеген сотрудниктердин барып, анан алар албайт. Кол койбойт. Тилу катпай кош орус кемпирлер, чалдар. Анан кайта келет, кайта барат. Жол киресин актабай атпайбы? Силерди бул актаган жок да турабы? Силер быйылка договор түзгөн жоксуңарбы? 1-январдан баштап биз договор ташыбайбыз. Мына көрдүңөрбү? Мына Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасы баш тартып атат. Булар 24 сомдон алат да тигилерин 217 чөтөккө салат экен. Уят. А эмне үчүн башка немелер алат? МВДга алат, ГКМ алат, мэрия алат. А бул байкыштарга 24 сом. Кантип ушуларды мелат, мойнуна алат. Алар и так Кыргыз поштасы банкроттукка башын тыгып атасыңар. 24 сомго ГАИ жеткизеби? Азыр эми мамлекеттик ГАИ кызматкерлери өздөрү алат турган ушулар айыппулду апарып береби? Ит менен куалат. Тумшугун жарат. Алып кет дейт. Ким эле ошо кара кагазды колуна алгысы келет. Ошондуктан мен ушу комитеттин чечимине жазып бергенсиңиз, Кош шаар долбоорунун 1-2 этабын тең өткөндө сурангам, дагы суранам. Юридикалык, финансылык бардык экспертизалар жүргүзсүн. Анан жүргүзсүн дагы, эгер максаттар ишке ашпаган болсо, буларды токтотулуш керек. Дагы жаңы тендер менен, жаңы айып пулдар менен. Эми бизде минималдык корзинаны санына карабайсызбы? 5000 сом болуп атса, айыптын акчасы да 5000 болот атпайбы? Ошо менен тең болот атпайбы? Даже Орусияда, Батышта да мынчалык айыптын көлөмү жогору эмес. А бизде болсо жөн эле бир эки аферисттин жолуна түшүп алып туруп, бүтүндөй элдин кызыкчылыгын элди ошого тонотуп атабыз. А өзүбүз болсо карап отурабыз. Менин сурушум ошол комитеттин чечимине ошол эки этабы боюнча тең толук экономикалыктагы, юридикалыктагы экспертиза жүргүзүлсүн тез аранын ичинде. Рахмат. Биз менен бирге барышкан Кыргыз Телеком жок, 1-этапка чейин ушул жерде комитеттин жыйыны болгондо мына Мадамиров, ушул Кыргыз Телекомдун мурунку президенти Болсунбек Казаков, Госкомимущество. Ошолор Саратовдон барып биз сүйлөштүк, Австриядан программный обеспечение тияктан камера сүйлөштүк. 10 миллион долларга Кыргызстандын бүт аймагына безопасный городду киргизебиз деп презентация кылгандан кийин аны жок силер болбойт. Атамекендик өндүрүшчү болбойт деп туруп, анан биринчи этапка Вегага берип койбодуңар. Ошону сурап атат. Биз өзүбүз эле Кыргыз Телеком менен Кыргыз поштасы экөөнүн бүт филиалдары бар. Кыргыз Телеком менен Кыргыз филиал. Миллиондогон акча ошакка түшмөк. Өкмөткө түшмөк, чөнтөккө түшмөк эмес. Biz bermedik mi? Eldin jonuna kayış tülgüle edip bermedik mi? Oşan ayta otadı. Rahmat. Biz geçen 200 cöp berip koydunuz.